Аялы боюнда бар эркектерге эскертүүм, урматтуу эркектер, аялыңызга боюнда бар кезинде өзгөчө сиз ал учурда бир жаңа эмес, эки жаңа мамиле кылып аткан болосуз да. Ошол учурда стресске калтырбаңыз. Көбүрөөк үйдө болгонго аракет кылыңыз. Көбүрөөк аялыңыз эмне кылып атат, тамак аш маселесинде, сыртка чыгып айлангыңыз келет, башка кылгыңыз келет, ошол учурда көбүрөөк маани бериңиз. Себеби ал ичиңиздеги бала, сиздин балаңыз каалап атат көп нерсени. Аял киши ошондуктан эки жандын негизинде сүйлөп калат да. Ошондуктан ошол учурда таштап кетип калбастан, сыртка чыгып кетип калбастан, ошол стресс аял киши өзүнөн өзү ойлонуп кээде боюнан түшүп калыштар болот. Ошол учурда көптөгөн нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Кудай сактасын. Ошондуктан урматтуу эркектер ошол учурда достор менен кичине ашты жыйыштырып туруш керек, чайхананы жыйыштырып туруш керек, көчөдө көп жүрүштү токтотуп туруш керек. Аялдын алдында болушунча аялдын алдында болгонго аракет кылыш керек. Бул дегени иштебей үйдө жатып ал деген эмес, аялга маани бер деген. Аялың менен убакыт өткөргөн убактыңа сурактагы болбойт негизи. Айтайын дегеним эмне? Ошол учурда аялыңызга көбүрөөк Куран окузуңуз, сырт көрсөтүңүз. Үйдө отура берсе стресс, башка ойлонуу, сыгылуу, башка деген нерсе көп болуп кетет. Көчөлөргө алып чыгып, кичине сейилип, басып келип, бул өтө жакшы аялга пайда берет. Бул дегенди балаңызга жугат да. Эгер боюнда бар кезинен угуза берсеңиз, Куранды угуза берсеңиз, бул балага кадимгидей таасир берет. Ушул нерселерге контроль кылып, ушул нерселерге маани бериңиз. Эми айтайын дегеним, мисалы балык жесин дейт, боюнда бар аялдар балык көбүрөөк жесин дейт. Буга пайдасын берет дейт. Мисал айтып атам жөн эле. Чайханада достору менен балык жей бербей, аял менен дагы жеп тур дегеним да.